Биз Токмокко келдик туугандар. Токмоктон дагы сатыла турган мына ушул 8 сотук жери менен 2 бөлмөлүү үй бар экен. Сиздерге толук көрсөтүп коелу. Баасыны өтө сонун баа коюп жатат. 35 000 доллар кеми бар. Кызыл китеби, договор купля продажасы, техпаспорту бүт бардык юридикалык жактан таза. Токмокту билесиздер, а? Мал базары кенен Токмок шаарындагы жашаган элдер берекелүү бай жашайт. Мына ушул Токмок шаарында железнодорожная көчөсүндө 199 даректен ушул 8 сотук жери менен суу свети бар 2 бөлмөлүү толук шарты менен болгон үй 35 000 доллар кеми бар деп сатууга чыгып жатат. Жанында футбольный аянтчасы бар экен. Буюрса жакынкы убактарда эми Алла билет, ушул футбольный полянын жанына Килтейти балдар бакчасы менен мечит дагы түшөт деген план бар экен. Андан сырткары мына батыш тарабына түз барсаңыздар эле сак завод, бул тарабында мектеп жайгашкан. Аны менен кошумча бул жагында ушул 24 гектар жер аянтына учурда жанакы килтейген текстильный фабрикалар чыгып атыптыр. Эми жумуш менен камсыз болгонго. Өйдө тарабы промзона, ылдый тарабында чек арада мына жер аянтынын ылдый жагында дагы бир катар үйлөр бар. Анын ылдый жагы поезд жол. Поездной станция дагы бул тарабыбызда жакын. Жөө эле барып келе бересиздер. Бишкек шаарына каттаганга, Ысык көлгө каттаганга кааласаңыздар поезд менен дагы каттасаңыздар болот экен. Чек араларын түшүндүрүп коелу. Мына Пескаблоктун бурчунан бул тарабы тетиги Пескаблоктун бурчуна чейин, кошунанын дарбазасына чейин жалпы 8 сотук жер аянты фактически бир аз чоңураак чыгып калат. 2 бөлмөлүү үй. Четинен бир катар көрсөтүп берейли туугандар. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Токмок шаарынын автобекети круговойдон эле өйдө бир аз жүрүп, поезд жолдон өткөндөн кийин эле сол тарапка бурулуп, ушул железнодорожная көчөсү менен түз эле өтүп келесиздер. 2x навигаторго салсаңыздар железнодорожная 199 деп чыгат. Анан четинен бир катар ылдый тарабын көрсөтүп коеюн, анан үйдүн ички шартын көрсөтөбүз. Ушул чек аралар бүт тосулган. Тетиги навес турат го туугандар. Пескаблок урулган. Пескаблоктун ичи өзү алдынча тосулган, отдельно тосулган, ал жагы загончиги бар экен, мал сарайга. Андан бери жагы мына бул орто тосулган, бул жак өзүнчө загон. Эски сарай дагы болгон экен, эми сарайы бузулуптур учурда. Бузуп алып коюптур да, эми кааласаңыздар өзүңүздөр тургузсаңыздар болот. Анткени фундаменттери дагы даяр. Кана келиңиздер. Мына бул тарабында эки акыры бар экен. Чек арасы мына бул тыныке менен тосулган тарабы. Анан мына бул жагында сарай дагы бар. Мына сарайдын фундаменттери дайын турат. Эски сарай экен, эми өзүңүздөр ушу фундаменттин үстүнө кайра дубалын көтөрүп сарайды тургузуп алсаңыздар болот экен. Мына бул загон дагы сиздерге карайт. Эми мына бул үйдүн жанында банясы, тоокканасынан бери бар экен. Центральный таза суу дагы бар, электр энергиясы дагы бар. Кыскасы алып, мына жерди бир аз порядка кылып өзүңүздөр документин өткөрүп атыңыздарга жашасаңыздар болот. 2 бөлмөлүү үй, бүт бардык шарты менен. Мына бул жагы баня, тетиги жагы тооккана. Үйдүн арт тарабында дагы 2 склад бөлмөсү бар экен. Мына бул тарабынан көрсөтүп коебуз склад бөлмөлөрүнө. Так, ушул үй шартын көрсөтөбүз. Шарты жакшы экен. Мына артында дагы мына бул жагында склад бар туугандар. Кошуна тарапка кирме чыкма экен склады. Бул жагы өзүнчө бир склад бөлмөсү, мына Пескаблок менен салынган. Мына бул чек ара. Кошуна тарапка дагы кирме чыкма эми мындай каттамгач. Мына ушундай шарты менен 8 сотук жер. Чалып сүйлөшө бересиздер, а? Токмок шаарында мектепке дагы жакын. Бул жагы центр, өйдө тарабы микрорайон, поезд жолдун өйдө жагында жайгашыптыр. Киргенде прихожка. Андан бери мына бул жагы топкасы экен, печкасы орнотулган. Түз кирсеңиздер, мына бул жагы кухня, караңыздар. Кухнянын шарты жумшак эмеректери коюлган, столдары коюлган, полдору жыгачтан, бул тарабына стиралка, ушул жылуу суу, муздак суу бүт баарын киргизиптир. Так, андан бери эң негизги чоң зал бөлмөсү мына бул жак экен. Мына полдору жыгачтан, потолокторун натяжной кылып жасаптыр, люстралары менен пластик терезелери орнотулган. Ушул 2 бөлмөлүү үй шашылыш түрдө 35 000 доллар кеми бар деп чыкты. Шашылып алып калыңыздар. Ассаламу алейкум.